Негизинен ушул Жогорку Кеңештеги аялдар форуму деп жакшы активдүү биздин депутаттар бар. Ушу аялдар форуму тарабынан балдардын укугуну коргоо максатында бул мыйзам жазылып чыкты. Биз министрлик, өкмөт, анын ичинде биздин министрлик бул мыйзамды колдойбуз негизинен. Себеби бүгүн айтып кете турган нерсе 50 миңге чейин бир жылда бизде неке катталса 10 миңден ашуун үй бүлө кайра эле мындай ажырашып кетип атышат. Ошонун артында көп балдар баягы кандай десем оор акыбалда, оор жагдайда калып атат. Бул мыйзам дагы ушул балдардын укугун коргоого багытталган деп эсептейм. Ошондуктан негизинен концепциясына каршы эмеспиз. Бул эми экинчи окууда дагы толукталып иштеп анча мынча кетирилген мүчүлүштөрү толукталып чыгат болуш керек. Биз эң негизгиси бул мыйзам менен баягы үй бүлө институтуну бекемдөөгө багытталган деп билебиз. Анан ушул нике маселесине биздин жарандар дагы өзгөчө бир жоопкерчилик менен мамиле кылып, балдардын укуктарына, балдардын келечегине, балдардын ушу күнүмдүк болуп аткан камкордукка өзгөчө мамиле болууга түрткү берет деген ойдобуз. 10 миң жарандарыбыз бүгүн ушул бир жылда ушул неке мындай ажырашып атышат. Ошондо 10 миңдей ар кандай сот териштирүүлөрү болуп, ошонун аркасында мына департамент, судебный департаментте дагы жылына 10 миңден ушундай иштер келет. Баягы соттун чечимини ишке ашыруу боюнча. Анан эгерде мурдагыларды карап келе турган болсок, бүгүн 40 миңден ашуун ушу алименттерди төлөбөгөн боюнча иштер бар да. Бул деген канча деген балдарыбыздын бүгүн укугу тепселип аткандыгы боюнча, канча деген балдарыбыз 10 миң эгерде бирден бала болгондо эле, 40 миң бирден бала болгондо эле бул 40 миңдей бала бүгүнкү күндө алимент ала албай жүрүп аткандыгын көрсөтөт да. Бирок бир нерсени айтып кетишим керек. Биз эгерде алимент албаган үй бүлөлөр болсо, ал муктаждыгына жараша мамлекет жөлөк пулдарды чегерип келет. Бирок негизинен биз бул мыйзам дагы бир жолу ушул адамдарды өзүнүн милдеттерине, баягы үй бүлөнүн алдында болгон милдеттерине мындай өзгөчө бир көңүл буруп, өзгөчө бир мамиле жасаса деген багыттагы мыйзам деп ойлойм. Алимент маселеси каралмакчы. Ошо балдардын баягы ата энеси ажырашып кетип, багуучусунан айрылган балдар боюнча, алардын жагдайы боюнча, алардын эртеңки жашоосу боюнча, ошолорго бир татыктуу жашоо шартын түзүп берүү боюнча мыйзам каралып атат. Бул жерде ушул парламентте биз колдойбуз. Негизинен ушул Жогорку Кеңештеги аялдар форуму деп жакшы активдүү биздин депутаттар бар. Ушу аялдар форуму тарабынан балдардын укугуну коргоо максатында бул мыйзам жазылып чыкты. Биз министрлик, өкмөт, анын ичинде биздин министрлик бул мыйзамды колдойбуз негизинен. Себеби бүгүн айтып кете турган нерсе 50 миңге чейин бир жылда бизде неке катталса 10 миңден ашуун үй бүлө кайра эле мындай ажырашып кетип атышат. Ошонун артында көп балдар баягы кандай десем оор акыбалда, оор жагдайда калып атат. Бул мыйзам дагы ушул балдардын укугун коргоого багытталган деп эсептейм. Ошондуктан негизинен концепциясына каршы эмеспиз. Бул эми экинчи окууда дагы толукталып иштеп анча мынча кетирилген мүчүлүштөрү толукталып чыгат болуш керек. Биз эң негизгиси бул мыйзам менен баягы үй бүлө институтуну бекемдөөгө багытталган деп билебиз. Анан ушул нике маселесине биздин жарандар дагы өзгөчө бир жоопкерчилик менен мамиле кылып, балдардын укуктарына, балдардын келечегине, балдардын ушу күнүмдүк болуп аткан камкордукка өзгөчө мамиле болууга түрткү берет деген ойдобуз. Мен жаңы айтып кеттим, 10 миң адам, 10 миң жарандарыбыз бүгүн ушул бир жылда
ушул неке мындай ажырашып атышат. Ошондо 10 миңдей ар кандай сот териштирүүлөрү болуп, ошонун аркасында мына департамент судебный департаментте дагы жылына 10 миңден ушундай иштер келет. Баягы соттун чечимини жүзөгө ишке ашыруу боюнча. Анан эгерде мурдагыларды карап келе турган болсок, бүгүн 40 миңден ашуун ушу алименттерди төлөбөгөн боюнча иштер бар да. Бул деген канча деген балдарыбыздын бүгүн укугу тепселип аткандыгы боюнча, канча деген балдарыбыз 10 миң эгерде бирден бала болгондо эле, 40 миң бирден бала болгондо эле бул 40 миңдей бала бүгүнкү күндө алимент ала албай жүрүп аткандыгын көрсөтөт да. Бирок бир нерсени айтып кетишим керек. Биз эгерде алимент албаган үй бүлөлөр болсо, ал муктаждыгына жараша мамлекет жөлөк пулдарды чегерип келет. Бирок негизинен биз бул мыйзам дагы бир жолу ушул адамдарды өзүнүн милдеттерине, баягы үй бүлөнүн алдында болгон милдеттерине мындай өзгөчө бир көңүл буруп, өзгөчө бир мамиле жасаса деген багыттагы мыйзам деп ойлойм.